Айтылгандай эле шаардын четиндеги бул райондогу отелдердин архитектуралык стилдери көздүн жоосун алат. Ал гана эмес, дүйнөдөгү тарыхый курулуштардын үлгүсүндө салынган дагы мейманканаларды кездештире аласың. Маселен, Топкапы сарайынын, Кремлдин жана башкалардын. Айтор акча эле болсо эс алуучу табитиндеги отелди таба алат. Türkiye'de turizmin gelişimi çok 1980'li yıllarda başladı. Türkiye'de 1980-жылдардан тарта туризм өнүгө баштады. Мамлекет бир катар жер аянттарды берди. Ага жеке ишкерлер инвестиция салып, ар кыл эс алуу жайларын, мейманканаларды курушту. Андан соң мамлекет электр энергиясы, сууну пайдаланууда бул тармакта иштеген адамдардан салыкты жыйноодо бир катар жеңилдиктерди берип, колдоо көрсөттү. Бул тармактын бутунан туруп кетиши үчүн абдан маанилүү болчу. Бирок тармак ирденген соң бул жеңилдиктерди алып салды. Учурда электр энергиясы болобу, башка тармактарда жеңилдиктер жок. Бирок мамлекет, өкмөт бул сектордун өнүгүшү үчүн тынымсыз колдоосун көрсөтүп турат. Мен бул тармакта жаңыдан иштеп баштаганда ресепшнда коноктордун жүктөрүн көтөрүүгө жардам берген кызматчы катары баштагам. Андан кийин каттоо бөлүмүндө иштедим. Анан бул бөлүмдүн башчысы, кадрларды тандоо бөлүмүнүн башчысы сыяктуу кызматтарды аркалап мейманкананын директорлугуна дайындалдым. Андан кийин башкы директорлукка көтөрүлдүм. Ал убакта мен болгону 28 жашта элем. Түркиядагы эң жаш директор мен болчумун. Туризм, мейманкана иштетүү бул абдан оор кесип деп айтсак болот. Себеби сен эзели тааныбаган адамдар менен иштейсиң. Аларга кызмат көрсөтүп, эс алуусуна шарт түзүүгө аракет кыласың. Алардын маанайы, мүнөзү ар кандай болот. Бул жагынан алганда оор кесип десек болот. Мисалы, мен 35 жашка чыкканда чачтарым аппак болуп калды. Оор кесип. Ошол эле учурда кызыктуу да кесип. Gerçekten yaşayamayacağınız, yani para vererek yaşayamayacağınız birçok şeyi siz yaşayabiliyorsunuz. Албетте, 12 ай бою деңизге түшүүгө климат жол бербейт. Суук күндөрдө да туристтерди тартуу үчүн мейманканалардын эшиги жабылып калбаш үчүн акыркы жылдары түрдүү тейлөө кызматтарын ача башташты. Алардын бири гольф клубтары. Bizim Karya Golf Kulübü'nün en büyük özelliği Биздин гольф клубубуз жайы кышы иштейт. Биз талаага жарык берүүчү каражаттарды коюп, Европада жок нерсени ойлоп таптык. Ошондуктан биздин гольф сүйүүчүлөрүбүз түнкүсүндө ойношот. Түнкүсүн гольф ойноо өзүнчө бир ырахат. Туркияга орто эсеп менен жылына 125 миңге жакын гольфчу келет. Бир оюнчу орточо 4 oyun ойнойт. Ошондо жыл сайын 500 миң oyun ойнолот. Гольф биз үчүн туристтик альтернатива. Бул Анталиядагы туристтик сезондун 12 айга созулушуна өбөлгө түзөт. Гольфко көбүнчө европалыктар ышкыбоз дейт мындагылар. Ал эми бул оюнга анчейин кызыкпаган азиялыктар жана түрктөрдүн өздөрү үчүн деги эле жалпы тоо туризмин сүйүүчүлөр үчүн да альтернатива бар. Анталиянын өзүндө кышы капкара болгону менен тоолоруна кар түшөт. Ошондуктан жайкысын бул жакка чыгып таза аба жутканча айрынага суктана карап, кышкысын болсо жылгаяк тебүүгө да шарт бар. Достор, биз азыр Анталиянын эң бийик жеринде, Такталы тоосунун чокусунда турабыз. 2360 метр. Мына деңизден тышкары бул жерде мына тоо туризминдагы мына ушинтип түрктөр салып койгон экен. Бул жерден эми Анталия алаканга салынгандай көрүнөт десек болот. Мисалы тиги жээкте бүлбүлдөгөн кала мына ошол Анталия калаасы. Анталияда эки жогорку окуу жайы бар. Ак Деңиз университети жана Анталия университети. Биринчиси Түркиядагы алдыңкы окуу жайлардын катарына кирсе, экинчисинин ачылганына 2 жыл болуптур. Жалпысынан бул университеттерде 18 кыргыз студенттери билим алып жатышат. Азиза менен Акбар 2 жылдан бери бул жакта. Бул жакка өтүү кыйын болду, кантип өттүңөр эле? Жөнөкөй эле орто балдарыбызды ошо менен өткөнбүз. Кадимки эле ОРТ. Ооба. Демек биздеги мектептин бүтүрүүчүлөрү ошол эле ОРТнын балдары менен Түркиянын университеттерине өтсө болот экен да. 2 жыл болду ушундай ОРТ өтсө болот. Оңой эле өтүш бирок Жогорку балдар менен. Бирок мен буга чейин олимпиадага катышканмын. Международный олимпиадага катышканмын химиядан. Ошо мага чоң плюс болду. Классификатка алганы. Ал жакка өткөндө. И ОРТ деле бердим. Ошо дипломдорду жөнөткөндө. Скидка алган эмне болот. Же ОРТны
ортодон 200дөн көп кылса, 200дөн көп балл алса, скидка алганын возможносту болот. Демек бул жакта контракттык негизде окуйсуңар, э? Ооба. Бирок скидка менен. Частичный скидка бар. Частично. Кымбат элеби? Кымбат эле. Кымбат. Жашоо кымбат, окуу кымбат, баары кымбат бул жерде. Тамак бул жерде мен квартирада жашайм, өзүбүз тамак жасайбыз, аны продукттар аябай кымбат. Ну как-то так живем нормально. Түрк вообще түрк тамагы анча деле жаккан деле жок. Биздин тамагыбызга жетпейт, эчтекечин айтсам, 5 бармакка пловко жетпейт. Жакшы, анан окуудан башка дагы эмне менен алек болуп атасыңар? Же азырынча жалаң эле окуубу? Мен былтыр иштеп көргөм отелде. Иштесе деле болот. Өзүң карманный акчаңа. Бул жакта деле ошол көп аракет кылыш керек, көп окуш керек. Эмне дегенде бул жерде Келгенден кийин окуйсуң да. окуум деп максат койгондон кийин ал келип окуш керек. Биз өзгөчө англис тили менен окуйбуз. Бүт сабактарыбыз англис тилинде болот. Ошо бизге аябай жардам берет. Негизи кыргыз студенттер бул жакта өзлөрүн кандай көрсөтүп жатышат? Кыргыз студенттер биз бири-бирибиз менен аябай жакшы сүйлөшөбүз, ынтымактуубуз. Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз. Биздин университет особенно кыргыздар деп макташат. Биз аябай активный болуп ушундай жагабыз ушундай эмети чекит көздөп коет, ошолор да жакшы көрүшөт экен го. Эмнеге? Узкоглазых ошо. Чекит көзлүү, узкоглазый деп. Ошолор түрктөр өзгөчө жакшы көрүшөт экен, ошол үчүн да бизге карап турушат. Үйдү сагынабы? Аябай. Айтпаңыз, сагынган жерде ыйлап кетем. Эмнени сагындың? Апамды, атамды, бүт Кыргызстанды, Бишкекти, жолдорду, элди. Жолдорду да сагындың? Ооба, даже допустим жаман жолдорубуз бар болсо деле ошондой эле сагынат экенсиң да. Вот. Всё полностью. Жакта өңгүр-дөңгүр жок. Жакта өзлөрү өз күчүң менен окушуң керек. Биринчиден мугалимдер дагы мындай баардыгына тең экзамен жасап, тең шарттарда өткөрүшөт. Бизде көп эле коррупция болот, ошол болбогондугу үчүн мен өзүм мисалы үчүн коррупциядан тышкары бул жакты тандадым, Турцияда окугам. Анан Кыргызстанга баруу пландарда барбы? Көп эле байкашчылар ушул жакта калып калышат экен да. Биринчиден ал жакта Кыргызстанда кайтканда иш таба аламбы, таба албаймбы деген кайгысы бар көпчүлүк окуучулардын. Эгер өлкө же башка иш-чаралар ошол шарттарды түзүп берсе, менимче көп эле кайтмак болчу. Патриоттуулуктун үлгүсүн көрдүң бул жактан деп атпайсыңбы? Анан ошол кайсы үлгүлөр биз ошо кайсы жагынан түрк элинен патриот болуунун, мындай мекенге күйүүнүн, мекенди сүйүүнүн, бири-бирибизди урматтоонун үлгүсүн алсак болот? Кайсы тарабынан? Негизи жогоруда айтылып кеткендей эле, баарынын жүрөгүнө бир идея болгондон кийин бири-бирин сыйлоо, мисалы сыйлыктык менен мамиле кылуу бири-бирине. Сен ошону кайдан көрө алдың? Негизи эле көп эле жерден көрөсүң ал нерсеничи. Жалпы жалгыз эле түрктөр бири-биринин арасында эмес, ошол эле учурда чет өлкөлүк адамдарга дагы кандай мамиле кылганы мага абдан жагат. Башта айтканда сый урмат менен, сабырдуулук менен мамиле кылгандары чындыгын адамды аябай суктандырат. Башта айтканда бул жерде жүргөндө, мындай чет өлкөдө жүргөндөй болбойсуң. Бул жактан окууну бүтүп барып Кыргызстанды өндүрүш жагынан өнүктүрөм деп атпайсыңбы? Анан сен бул жактан окууну бүтүп барасың, же ал жакта кандайдыр бир акча барбы, атаңдан калган дегендей, же өзүң бурда токтоп койгондой, кантип өндүрүштү баштайсың? Жок, мен жогоруда эле айтып кеткендей, кандайдыр бир убакыт керек. Мен мисалы бир жылды бүтүп алып туруп, дароо барып, анан кийин мындай кыйрата коем деген нерсе жок. Ал нерсе үчүн дагы бир аз башталгыч капиталга дагы убакыт керек, акча керек. Ошол эле учурда Манаста билим алып жатканда эле Манас жакшы эле тарбия берди. Балдар досторум бар. Азыр алардын көпчүлүгү мындай алар дагы чет өлкөдө, Америка, мисалы Корея, Кудайга шүгүр, алар менен да жакшы идеяларыбыз бар. Мисалы мен бул ишти жалгыз кылуу деле кыйынга турат.